Эми өз эрк күчтүүлүгүңүздү өнүктүрүш үчүн сиз мына мотивациябы же дисциплинабы деген сабакты көрүп кетишиңиз керек экен. Эмнеге эрким күчтүү эмес, жана эркти кантип өнүктүрсө болот, ошону көрүп алып, сиз ушул тармакта да өзүңүзгө ишенүүгө жардам берсеңиз болот экен. Жана биз айтып кеттик, эрк күчтүүлүгү чоңойгондо өзүңүзгө ишеним күчөйт дедик, Спорт менен машыкканда же кандай бир нагрузка берип, ошо нагрузка проблемалар чечкениңизде сизде ишеним күчөйт экен. Муну сиз дисциплинанын, эрктин күчү менен, жардамы менен кылат экенсиз. Өзүңүздүн ой пикириңиз өзүбүзгө кантип баа коебуз да көрүп кетели. Башкалар жасаган натыйжада карайт экенбиз жана өзүбүз жасаган натыйжага карайт экенбиз. Кээ бир учурда биз башкалар жасаган натыйжа менен өзүбүз жасаган натыйжаны көрүп, салыштырып көрүп, анан кийин же көңүлүңүз чөгөт, же көңүлүңүз өсөт, Мына могу сүрөттөгүдөй башканын жасаган күлүн көрүп, суктанышыбыз мүмкүн. Мен эмнеге мындай жасай албайм деп бизде зависть болот, Ошол мезгилде биз өзүбүзгө ишенебизби, ишенбейбизби? Көпчүлүк учурда өзүбүзгө ишенбей калабыз, Жана жасаган натыйжабызга ырахат алып, кубанбай экенбиз. Бул өтө жаман сапат экен. Ошол учурда эмне кылсаңыз болот? Ошол нерсе ар бирибизде болот. Өзгөчө ийгиликке жете албай кыйналып атканыбызда ушул нерсе болот, сөзсүз түрдө. Өзүбүзгө ишенбей кыйналабыз. Ошол мезгилде дайыма эсиңизде болчу. Көбүнчө ал адамдын сизге чейин практикасы көп болгон бул тармакта же ушуга окшогон тармакта. Мисалы үчүн биз айтып атабыз, фабелик бизнесинде тынбай адамдар менен иштеп, соода тармагында иштеп, эл менен иштеп, тынбай сатып, адамдарга кызыктырып, реклама тармагында иштеп отуруп, тынбай маркетинг тармагында иштеп отуруп, биз сулуулук салонду оңой алып кеттик. Эмнеге? Биздин буга чейин эл менен иштөөдө, маркетингде, бизнес раскрутка кылууда, сатууда тажрыйбабыз бар эле. Ошол себептен биз тез өстүк, Мына Дариянын болсо буга чейин макияж темасында көптөгөн тажрыйбасы бар эле. Ошол себептен ал тез үйрөнүп, тез өздөштүрүп, тез алып кетти. Ал адам баасын мурун эле төлөп койгон. Мына биз фабеликти баштап кылып атканыбызда баасын төлөп койгонбуз, чындап эле көп кыйынчылыктардан өтүп койгонбуз. Жана көпчүлүк проблемаларды чечүүнү үйрөнүп койгонбуз. Ошол себептен биз кийинки бизнесибизди дагы оңой алып кеттик. Жана фабеликте да ошол азыркы биздин ийгиликтерибизди көрүп, сиз ойлошуңуз мүмкүн, мен качан жетем, бул аябай күчтүү экен, Мирлан байке аябай күчтүү сүйлөйт экен, сонун видео тартат экен, мен мындай эмесмин, мен мындай боло аламбы, мен мынтип кызыктыра албайм да, менин колуман келбейт да деген нерсе болушу мүмкүн. Мен бир убакта сахнада сүйлөй албайт элем, калтырап, титиреп, тердеп кеткен биринчи презентациямда, биринчи сабагымда калтырап, титиреп, темамды жоготуп, өзүмдү жоготкам. Бул бардыгында болот. Биринчи жолу көчөгө чыгып адамдар менен таанышканда дагы мен уялат элем, тартынат элем. Кийин кантип сүйлөшүмдү билбей калат элем, номерин кантип калышын билбей такалып калат элем, кантип жасашты билбей кыйнала берет элем. Бирок ошол практиканы өтүп койдум, азыр ойноп, оңой жасайм. Ошол себептен мен жасап атканымды көрүп, сиз көрүп тамшанып, мен андай кыла албайм, мен мындай боло албайт окшойм деген ой келиши мүмкүн. Же болбосо башка бирөөдү көрүп, охты, ийгиликке жетип турго, мен качан жетем деген нерсе болушу мүмкүн. Сиз дагы өз практикаңызды өтүп, өзүңүздүн мен кыла аламдарыңызды көбөйтүп отуруп, кылып отуруп, натыйжага сөзсүз түрдө жетесиз. Алгачкы кичинекей, ошондо сизде ишеним пайда болот экен, жана сиз дагы ошондой натыйжалар жасай баштайт экенсиз. Ошол себептен кимдир бирөө 3 айда ийгиликке жетти, 2 айда ийгиликке жетти десе, эч убакта көңүлүңүз чөкпөңүзсүн. Эгерде сиз жетпей калсаңыз, эч убакта көңүлүңүздү чөктүрбөңүз. Демек сиздин бул тармакта практикаңыз азыраак болгон. Демек сиз буга чейин ошол бааны төлөгөн эмессиз. Ал эми тиги адам буга чейин эле ошол бааны төлөп койгон. Ал адам өзүнө көбүрөөк ишенет, жана өзүн көбүрөөк колдойт. Демек буга чейин ал мен кыла аламдарды көбөйткөн, көптөгөн проблемаларды, кыйынчылыктарды жеңген. Ошол себептен ал бул ишке даяр болуп келген болушу мүмкүн. Ошол себептен ал тез өскөн болушу мүмкүн. Айлана чөйрөсү туура болушу мүмкүн. Демек аны басынткан эмес, аны колдогон адамдар менен көбүрөөк сүйлөшүш мүмкүн. Убакытты туура пайдаланыш мүмкүн. Сиз мисалы үчүн бир күндө фабеликке 3-4 саат убакыт бөлөм деп туруп, ошол эле учурда ар кимдин баракчасын карап отура беришиңиз мүмкүн. Ал эми ал адам болсо убакытты туура пайдаланышы мүмкүн. Ошол себептен бул жерде сиз көп нерсеге караңыз. Көп ресурс менен баштаган болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кимдир бирөө, айталы, базарда баштаганда кимдир бирөө миллион менен баштады, сиз болсо 200 миң сом менен баштадыңыз. Экөөңүздөрдүн натыйжаңыздар эки башка болот. Ал адам буга чейин соода тармагында иштеп, ата-энесинин опыты бар болушу мүмкүн. Ата-энеси туура кеңештерди бериши мүмкүн. Ал адамдын ресурсу бар болушу мүмкүн. Ошол себептен ал тез жетиши мүмкүн. Ошол мезгилде сиз көңүлүңүздү чөктүрбөңүз. Демек ал ресурс менен баштаптыр, сиз ресурсуңуз аз баштаптыр. Ничего, сиз бир аз 2 жыл кечирээк жетишиңиз мүмкүн, 1 жыл кечирээк барышыңыз мүмкүн, бирок зато сиз барасыз. Ошон үчүн сиз эч убакта бирөөнүн натыйжасына өзүңүздүн натыйжаңызды салыштырбаңыз. Сиз өзүңүздү башкалар менен эмес, өзүңүздүн мурункуңуз менен салыштырыңыз. Ошондо сиз өсөсүз. Анткени сиз башкасыз, ал башка. Сиздин ресурстарыңыз башка, анын ресурсу башка. Сиз балким эми эле баштадыңыз бизнесте тажрыйбаңызды, ал эми анын опыты, тажрыйбасы 5 жыл болушу мүмкүн бул бизнесте. Ошол себептен сиз эч убакта башкаларга салыштырбаңыз.
Мына мен бир окуя айтып берейин. Мына биз Асель Сыдыкованын 40 миң турган оратордук искусство боюнча тренинг, сабак өтүш боюнча тренингине катыштык сабагына. Ошол мезгилде көп ишкерлер менен таныштык. Бир ишкерди уктум, 5-6 чакты бизнеси бар экен. Аны таң калып калдым. Бул кантип барына жетишет, кантип ошончо команданы топтой алды, ушунча бизнес жасаш үчүн демек ар биринде өзүнүн командасы бар деп түшүндүм. Анан кийин аябай перерывка чыкканда сүйлөшкүм келди. Перерывка чыкканда экөөбүз туалетке кетип атканда сүйлөшүп калдык, таанышып калдык көбүрөөк. Анан айтып сурап калдым: Азамат байке, вы как давно в этом вообще в сфере бизнеса десем, я с 95-го деди. Оозум ачылып калдым, 20 жылдан ашык экен. Мен 29 жыл болду да. Албетте 20 жылда мен да ошондой деңгээлге чыгып калам, ошондой 5-6 бизнесим бар деп айта алам. Мына көрдүңүз, ошол себептен башка бирөө менен салыштырбаңыз. Башка бирөөдөн үлгү катары, башка бирөөгө үлгү катары гана караңыз. Мына башкалар сиз үчүн болгон ориентир болсун, жана сизди күбөлөй турган адам болсун. Жана мен да ошого жете алам демек, ал жеттиби демек, мен да жете алат экенмин деген ориентир болсун сизге. И чем я хуже? Мен андан эчтерсем калышпайт. Болгону мен ресурсум азыр, убактылуу азыраак десеңиз болот. Же болбосо болгону мен айлана чөйрөм туура эмес болуп атат, ошону өзгөртүшүм керек деп караңыз. Ориентир болсун да сизгечи. Күзгү болсун. Мен бул жерим оңдосом, мына бул Минтип аткан Турбаев оңдосом, мен да ошого жете алат экенмин. Жана ал адамдан качкан эмес, ал адамдан көбүрөөк умтулуп адам менен сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Мына мен да качсам боло эле, 5-6 бизнеси бар экен, бул крутой экен. Кой, бул мен сүйлөшпөй эле коеюнчу, уят болуп десем болот эле. Жок, мен аны үлгү катары, ориентир катары көрдүм. 5-6 бизнеси бар экен, еще недвижимости бар экен, гостиница ушундай бар экен. Мен да ушундай нерсе болсо жакшы деп кызыгып, ал менен сүйлөшкүм келди, сурагым келди. Себеби мен ага ориентир карадым. Бул мен үчүн ориентир экен, үлгү экен, мен ушудан үйрөнөйүнчү. Бул не кылат экен, кантет экен дегенде ана 20 жыл гана түшүндүм. Түшүнүктүү. Мен дагы бул менен көбүрөөк сүйлөшүп, ушу менен сүйлөшүп, ушуну опыттан алсам, тезирээк жетишим мүмкүн 20 жылда эмес. Бирок мен дагы 5-6 жылда жетпейт экенм. Демек мен дагы 9 жылда жетпеген бул нормалдуу экен деп түшүнүп калдым да. Демек мен да ошондой жасай алам, эртеби кечпи деген максат коюшубуз керек экен. Ушундай ориентир алышыбыз керек экен. Мага жол, далил көрсөткөнүң үчүн рахмат дешибиз керек экен ал адамдарга. Мен да ушуга окшоп иштесем, мен да ушинтип жетет экенм деген ориентир алыңыз. Сиз андан да тезирээк жетишиңиз мүмкүн, же кечирээк жетишиңиз мүмкүн. Бирок акыры барбыр жетесиз, зато жетип аласыз. Сиз эмнеге лидер эмессиз? Лидерлик баскычтары сабагыбызды көрүп кетиңиз. Бул сизге мына көптөгөн ориентирлерди бере алат. Ошол себептен бир аз мисалдардан келтирип кетсек, сизге ишеним темасына көп пайда берчү позиция же психологияны берип кетели. Мына адамдар эки психологияда болот экен. Лидер бул позиция деп атабыз. Көз караш, ой жүгүртүү бул тубаса нерсе эмес экен. Адамдарды башкалар жетелей алат, адамдар аны угат деген бул тубаса жөндөм эмес экен. Кээ бир адамда бул илгертен кичинесинен өнүккөн болот, кимдир кийинчерээк өнүктүрөт аны. Позиция экен, мына. Кимдир бирөө жертва психология менен жашайт экен, кимдир бирөө жеңүүчү. Жертва кандай экен? Жеңүүчү кандай экен көрүп кетели. Жертва психология ийгиликсиздикке алып келет экен, ал эми жеңүүчү психология ийгилик жана лидерликке жана натыйжаларга алып келет экен. Жашоо, тагдыр, айлык, натыйжа болгондо кандай болот экен? Мына жертва жана жеңүүчү. Мына жертва психология бешенем жок экен дейт экен. Ал эми жеңүүчү менин колумда баары дейт экен. Бешенем эмес, тагдыр менин колумда дейт экен. Жашоо менин колумда дейт экен. Айлык менин колумда, натыйжа менин колумда. Ал эми жертва болсо жашоо, тагдырым ушундай экен, бешенем жок экен, айлыгым эмне кылайын, айлык ушундай экен, мен колуман келбейт. Натыйжа ушул экен, мен ар нерсе кылып көрдүм, болбоду деп колун шилтеп таштап коет экен. Акчамды урдап кетишти дейт экен жертва. Ал эми жеңүүчү акчамды урдатты, мен урдаттым. Демек мен муну өзгөртсөм болот деген көз караш менен жашайт. Болбой калды дейт экен жертва. Ал эми жеңүүчү мен кыла албай койдум. Демек мен башкача кылсам кыла алам, өзгөртө алам дейт экен. Адамдар албай коюшту. Адамдарды алдыра албай койдум. Алдыра албай койдум деген демек мен алдыра албай койдум. Дагы да өнүгүп үстүмөн иштеп үйрөнүп алсам мен алдыра алам. Адамдар өзү албай койбоду, демек мен алдыра албай койдум. Сиз кимдир бирөөдөн алып атат да, сизден эмес башка бирөөдөн алып атат да, туурабы? Демек сиз дагы ошол алдыра ала турган болуп алсаңыз, сизде дагы натыйжа боло баштайт экен. Адамдар кызыкпай коюшту. Адамдарды мен кызыктыра албай койдум. Демек мен үйрөнүп алсам кызыктыра ала турган болуп калам. Жеңүүчү учурда сиз өзгөртө алат экенсиз. Ал эми жертва психологияга, ошондой психологияда жашап көнүп алсаңыз, анда сиз өзгөртө албайм деп жүрө берет экенсиз. Ошол мурункуйдан, Сиздин тандооңуздун натыйжасы. Оң жакты тандасаңыз, ийгилик сизди күтүп турат, натыйжалар күтүп турат, сиз өзүңүзгө көбүрөөк ишенет экенсиз. Ал эми сиз көбүрөөк өзүңүзгө ишенбей атсаңыз, анда балким сиз жертва психологиясында жүргөндүрсүз. Анда ал жактан чыгыңыз. Көз карашыңызды өзгөртүңүз. Дайым ушундай сөздөрдү айтып атканда өзүңүздү оңдоңуз. Адамдар албай коюшту дегенде, адамдарды мен алдыра албай койдум. Адамдар кызыкпай атат го дебестен, ошону айтканыңызда дайым, мен туура эмес айтып атам, адамдарды мен кызыктыра албай койдум деген сөздү айтайын
деп өзүңүзгө сөз бериңиз. Жана ошону сиз өзүңүз жанагы блокнотко жазган жериңизге жазып коюңуз. Ушул эки түрдүү психологияны дайым эстеп жүрөсүз. Мен кайсы сөздү көбүрөөк айтып атам деп. Анан акырындык менен өзгөрө баштайт сиздин дагы психологияңыз, сиздин адаттарыңыз өзгөрө баштайт. Так, мына ким күнөөлүү, мына айталы эки түрдүү психологияда ким күнөөлүү дагы эки түрдүү болот экен, Мына менин адамдарым продукция албай атат. Адамдарым продукция алуу үчүн эмне кылдым деген сурооду коюңуз. Алар продукция алуу үчүн дагы эмне кылсам болот деп суроо берсеңиз, сиз ошол проблеманы оңой жеңеткенсиз, оңой чечеткенсиз. Менин адамдарым иштебей атат. Адамдарым иштеш үчүн эмне кылдым өзү деген суроо коет экенбиз. Алар иштеш үчүн дагы эмне кылсам болот? Демек сиздин колуңузда сиз ушул схема менен иштегениңизде сиз өзүңүзгө көбүрөөк ишенет экенсиз жана натыйжа ийгилик сөзсүз түрдө болот экен. Менин адамдарым иштебей койсочу эртең. Адамдарым иштебей койбош үчүн эмне кылып атам мен? Алар иштебей койбош үчүн дагы эмне кылсам болот? Деп ушуну издегениңизде сиз жооп табасыз. Менин күйөөм үстүмөн экинчи үй бүлө куруп алсачы деген болушу мүмкүн. Менин күйөөм таштап кетсечи. Ушуларга сизге тапшырма, ушулардын үстүнөн иштеп көрүңүз. Ушуну сиз ушул схемадагыдай айландырып көрүңүз. Менин күйөөм үстүмөн экинчи үй бүлө куруп алсачы дегенде сиз жеңүүчү психологиясын айландырыңыз. Ошондо сиз утулуп калбайт экенсиз жашоодо. Андан кийин менин күйөөм таштап кетсечи эртең дегенди дагы иштеп чыгыңыз. Менин кардаларым менен албай койсочу эртең башка бирөөнү албасачы. Ошону иштеп чыксаңыз, сиз ушул психологияда үйрөнүп алат экенсиз. Өзүңүздүн ой пикириңиз дагы чоң ролду ойнотуп атабыз. Демек чөнтөктө акча болсо, натыйжалар болсо ишеним көп деген адамдар бар. Чөнтөгүңдө акча болсо, сонун кийинип жүрсөң, машинаң сонун болсо, ким эле ишенбесин өзүнө. Мен ошол нерселер жок болуп атат, ошол нерселер болгондо мен ишенет элем деген адамдар бар. Туура эле көз караш. Бирок бул жертва көз караш. Ишеним жок, бул убактылуу нерсе. Бул убактылуу экенин дайым өзүңүзгө айтыңыз. Бул убактылуу. Ооба, менде азыр натыйжа жок. Ооба, менде чөнтөгүмдө азыр акча жок. Бирок бул убактылуу дегенде өзүңүз айтыңыз. Кээ бир адамдар айтат, мен акчам жок, ошон үчүн мен бизнес кылбайм. Акча жок үчүн адамдар бизнес кылат. Акчасы бар болсо алар бизнес кылбайт, алар үйүндө же айталы, акча өзү туй берсе, эгерде банкта салып койсок, жылына процент туй берсе, анда иштебей эле өзүнүн башка ишин кылып жүрө бербей эле. Билбейм, чет өлкөлөрдө жүрүп же сабак өтүп же мектепте мугалим болуп иштеп жүрө бербей эле. Адамдардын көпчүлүгү бизнести эмне максатта ачат? Ошол жок акчаны бар кылайын деп ачышат. Ал эми фабирлик же тармактык маркетингде нолдон баштайын, еще бирөө үйрөтөт экен, тоокел жок экен деп башташат. Өзүңүздү критикалабай туруңуз, шанс бериңиз ошол мезгилде. Убакыт бериңиз. Ооба, азырынча натыйжа жок. Ооба, чөнтөгүмдө азырынча акча жок. Бирок бул убактылуу. Ошол себептен мен өзүмө шанс берейин. 1 жыл ушул ишке берилип иштейин. Өзүмү критикалабай турайын. Болбосо капа болбосун. Ооба, болбой калды. Себеби мен 1 жыл иштей элекмин. 1 жыл бою бирок күтүп жүрбөйсүз. Күтүп жүрсөңүз өзүнөн өзү болуп калбайт. Өзүнөн өзү ишеним да келип калбайт, чын айттык. Сиз ушунун үстүнөн иштегениңизде гана келет, натыйжадагы өзүңүзгө ишеним дагы. Негативди токтотуп туруңуз ошол мезгилде. Өзүңүздү сындабаңыз. Өзүңүздү сындасаңыз, жакшы жактан сындаңыз. Мен ушундай кылдым. Мен эми кийинкиде мындай кылсам, дагы натыйжа болот. Мен кийинкиде дагы эмнени жазсам, натыйжа жакшыраак болот деген максатта гана сындаңыз. Жакшыртуу үчүн гана сындаңыз. Бул боюнча мен сизге сону мисал айтып берейин. Кээ бир адамдар мына натыйжа жок үчүн, чөнтөктө акча жок үчүн мен муну кыла албай койдум, кыйналып кеттим деп таштап койгондор бар. Мына ресторан, үй куруу боюнча окуя айтып берейин жана мисал айтып берейин. Мисал үчүн сиз акчаңыз бар дейли, сиз ресторан курам деп чечтиңиз, тойкана, тойкана курам деп чечтиңиз. Эми биринчи сиздин маселеңиз эмне болот? Жер алыш керек болот. Ошо жерди издейсиз. Издешиңизге 6 ай кетиши мүмкүн, 3 ай кетиши мүмкүн. Ар жерде бензинди коротуп, убактыңызды коротуп карайсыз. Туура келбейби, содалашып көрөсүз, канчага берет. Анан туура келгенде ошо жерди аласыз. Алгандан кийин 1 айбы, 2 айбы же 3 айбы документке жүгүрөсүз. Ошо жерди разрешение алыш үчүн, анан проект чийдиресиз. Ошого убакыт кетет. Ушул 6 айбы, 3 ай ичи тынбай чөнтөгүңүздөн акча кетет, убакыт кетет, бир тыйын акча түшпөйт. Андан соң сиз проект бүткөндөн кийин фундаментти куйдурасыз. Анан бир 5-6 бригада менен сүйлөшөсүз, анан бирөөсүн тандап аласыз. Ошол мезгилде да 1 жума, 2 жума кетет, эч акча түшпөйт. Жалаң чыгым жана убакыт коротуу кетет. Анан фундамент тап келип куят, сиз прораб болуппу, же иш кылса поставщик болуппу, ошол жерде кечке снабженец болуппу, ошол жерде жүрөсүз аралашып бекер. Фундамент куюп бүткөндөн кийин 1 жыл күтөсүз. Эгерде бийик здание болсо, сөзсүз күтүш керек, ал отуруш керек фундамент. Фундамент 1 жыл отургандан кийин, анан кийин кыш ура баштайсыздар, Кыш ура баштагандан кийин айталы, үстүн жаптыңыз, анан айттыңыз, мен 2 жылдан бери ушу менен жүрөм, бир тыйын акча түшпөдү, мен болбогур ишкен таштадым. Кылбайм муну деп таштап койдуңуз. Эми сиз ошол объектини арзан сатасыз, туурабы? И байып кетпейсиз андан. Качан сизге акча түшөт? Ошол
жаса ошол ресторандан. Сиз ошону бүтүрүп, ишке тапшырып киргизгенден кийин балким жарым жылдан же 1 жылдан ошол толук киргизген акчаңыз жана ичин толтурганы кеткен акчаңыз да ошондо чыгат. Ага чейин жок пайда. Бирок ага карабастан иштей бериш керек. Натыйжа жок болсо дагы, чөнтөк акча именно пайда түрүндө жок болсо дагы иштей бериш керек, Ошондо гана сиз ийгиликтүү болот экенсиз. Бул бизнесте дагы ошондой эле. Кайсы гана бизнес болсун ошондой эле. Башында жүгүрөсүз. 1 жылбы, 2 жылбы, 1,5 жылбы жүгүрөсүз. Натыйжа жок, акча жок болсо дагы жүгүрөсүз. Ошол мезгилде өзүңүз тыңдабаңыз. Ошол мезгилде ушул мисалды эстеңиз. Мен ресторанга окшогон нерсени куруп атам. Анан кичинекей бир павильон болсо да тезле куруп коймокмун. Бирок ошого жараша акчасы да аз болмокта турабы? Ал эми тойкананы куруп аткан болсоңуз, убакыт да көп кетет, чыгаша да көп кетет, тобокели да көп, бирок ошого жараша эртең жарым жыл, 1 жыл иштеп койгондон кийин өзүнүз актагандан кийин пайда да көп чөт. Бул бизнес да ошондой эле бизнес. Бул майда бизнес эмес. Муну сиз чоң бизнес кылып, группа түзүп, директор болом, бриллиант директор болом десеңиз, бул чоң бизнес. Ошол себептен убакыт талап кылынат. Өзүңүзгө шанс, убакыт бериңиз. Аягына чыккан адам утат. Ошол себептен аягына чыгыңыз. Ар күнү план менен иштеңиз. Сизди астыга түртө турган иштер болсун ошол планыңызда. Биринчи рет ошолорду кылыңыз. Жөн эле майда иштер эмес. Майда иштер кылышыңыз керек болот. Айла жок, кааласаңыз, каалабасаңыз кыласыз аны. Бирок чоң иштериңиз калып кетсе, сиз өспөйт экенсиз. Ошол себептен чоң иштерди биринчи рет кылган аракет кылыңыз.